Шайлоодон кийинки коомдук саясий кырдаалдан улам шаар тургундарынын жеке турак жайларын талаптонуу, мамлекеттик мекемелерди басып алуу сыяктуу фактылар катталды. Элдик кошуундун мүчөлөрү болбогондо ал массалык башаламандыктар канчага чейин созулаары белгисиз эле. Баш калаадагы башаламандык учурунда жалпы 20 миңге жакын ыктыярчы чогулуп, күн түндөбөй коомдук коопсуздук үчүн күрөштү. Ел чогулуп атканда буларды мындай хаос кылбай эле, эмседеги менин бывший военныймда распределять кылдык 4 райондорго. Ровду менен кошо иштешкенге иш алып барышат. Мисалы 1-2 сотрудник милиция болгондо жанында бир 10-15 мындай дружинник жарандардан коюп атабыз да. Баягы эл да ачуусу кете элек, тарай элек болобу жагандай болот, ошо жанда жүрүшөт да. Тигилер мыйзам жагын карайт, булар эме жанда жүрүшөт да, жардам берип. Элдик кошуундун түзүлүүсүнө борбор калаадагы массалык наразычылык себеп болгон. Акыркы 2-3 күндөн бери абал турукташкандыктан алар шаарды коргоону токтотушкан болчу. Бирок бүгүн да митинг болоорун уккан соң кайра 1000ден ашык ыктыярчы чогулган. Өз ыктыяры менен шаардын коопсуздугун камсыз кылууну каалаган жарандар бул иретте топтоо менен шаардагы мекеме ишканаларга бөлүндү. 1,5 миң кишини чогултук, районго алып бардык, РОВДга, ГУВДга, анан акимияттарга. Бияка мэрияга да алып келдик балдарды. Эми биздики максат момундай шаарды жашынакай көрүп, момундай эч бузбай, момундай жашынакай маданияттуу болуп, момундай. Ошо биз өзүбүз момундай политикага киришпейбиз, саясатка киришпейбиз. Биздики максат могу шаарды сакташ керек. Элдик кошуунга чогулгандардын бир бөлүгү өкмөт үйүнүн алдындагы митингке да барды. Ал жакта ыктыярчылар элдин тынчтыгын карап, коомдук тартипке көз салып турду. Алар эч бир саясий топко карабай, бүгүн да өз ыктыяры менен шаар тургундарынын коопсуздугу үчүн чыкканын айтат. Биз эртең менен ушул мэрияда чогулуп, шаардагы бүгүнкү акыбалды, элдин тынччылыгын болсун деп биздин кошуунун балдары чыкты. Бул жерде 25-30 балабыз жүрөт. Биздин максат элдин тынчтыгы, шаардын тынчтыгы, ушул эки тарап болуп жаш балдар чабышып кетпесин, ушу шаарды талкалап жибербесин деген эле ниетибиз. Бишкекте тынчтык болсун, Бишкектин баягы жаштары өзгөчө кызуугандуулук калтырбагыла деп чакырат элем. Массалык башаламандык учурунда Бишкекте бир топ кафе, ресторандар, дүкөндөр талкаланган. Жалпысынан шаарга 17 миллион сом зыян келтирилип, өлкө экономикасы 8 миллиард сомдон ашык чыгымга учураган. Талайгүл Эрматова, Бакыт Кошалиев, 5 канал.